Аптанын экономикалык обзору менен эфирде Capital, студияда Назгүл Коңгурбаева, саламатсыздарбы? Бүгүнкү чыгарылышта көмүрдүн баасы айрым региондордо 20%га чейин көтөрүлдү. Бааларды оздуктоого өкмөттүн алы келеби? Санкциялардын саатынан рубльдин куну күн санап түшүүдө. Ал ортодо Европарламент Орусияны эл аралык төлөм системасынан өчүрүү керек деп чакырык таштоодо. Бул жагдай Кыргызстандын банк системасына кандай таасир этиши мүмкүн? Кыргызстандыктар саясий партияларды мамлекеттин эсебинен багууга даярбы? Ал эми партиялар бизнес кылса кандай болот? Баарын билем деген тажрыйбалуу адис же үйрөнүүдөн качпаган жаш адис. Иш берүүчү булардын кимисине артыкчылык берет? Персонал тандоонун 5 принциби тууралуу. Сентябрь ичинде Кыргызстанда айрым региондордо көмүрдүн баасы 20%га чейин кымбаттады. Буга чейин өкмөт бир гана шахтадагы көмүрдүн баасын бекитип келген болсо, эми базар бааларындагы көзөмөлгө алууга аракеттенүүдө. Бул маселе боюнча биз студияга Монополияга каршы агенттиктин директору Босунбек Казаковду чакырганбыз. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Биринчи суроо мына ушул сиз өзүңүз кышка даярданып көмүр алдыңызбы жана тоннасын канчадан алдыңыз? Мен көп кабаттуу үйдө тургандыктан көмүр алган жокмун. Бирок азыркы күндө ошол бардык аймактарды кыдырып чыгып атабыз. Көмүрдүн баасы ар кайсы аймакта ар кандай. Мисалы үчүн Кара Кечеде башка бааны койгонбуз. Баткенде башка шахтовый метод менен табылганына байланыштуу ал жерде баасы. Кечиресиз, мынакей бул жерде мисалы үчүн биз өткөндө атайын ушул аймактардагы көмүрдүн баасы кандай болот деп маалымат топтогондо, алды Баткенде бул 10 000 сомго чыгат экен да, Сүлүктүү шахтасында казылган көмүр. Жалпысынан негизи региондордо 5-6 миңден тегерээк болуптур. Кыргызстандын шартында бул эми канчалык объективдүү баа болуп атат? Бүгүнкү күндө ошол дагы эле ошол көмүрдүн түрүнө жараша болот да. Эгер Сүлүктө көмүрү болсо, бул Баткенде 11 000 сомдон эң жогорку соттогу БК деп коет, ошол көмүр сатылып атат коммерциялык түрдө. Мына эми да 10 эмес, даже 11 000 сом экен. Ошондо бул канчалык объективдүү болот? Бул объективдүү эмес, бул баягы колдон колго өтүп отуруп келип түшкөн баасы болуп атат да. Анан ошол баасы биздин эсептөөлөр боюнча ошол жеке ишкерлердин бардык көрө турган пайдасын киргизгенибизде где-то бир 8-8,5 миң сом болуш керек. Бирок силер ошону кантип жөнгө сала аласыңар? Бул рычагдар барбы, мисалы үчүн? Бүгүнкү күндө атайын көзөмөлдөө киргизилген эмес. Биздин агенттик ошол монополист деп табылган 10 компанияга ошол касып аткан жеринде бааны коюп берчүбүз. Мыйзамда көрсөтүлгөн баягы атаандаштык мыйзамында эгерде бир айдын ичинде ошол көмүрдүн баасы ошол социалдык социально значимый деп коет, ошол товарларга эгерде 20%тен өйдө өсүп кетчү болсо, өкмөт өзүнүн чечими менен жанагы алып саткандарга дагы көзөмөл киргизсе болот деген мыйзамда баягы ушундай шарттары бар. Сүлүктүү көмүрү 20%тен ашып атыптыр да, демек силердин бар экен да рычагыңар. Ашып атат. Бүгүнкү күндө биздин агенттиктин жана өкмөттүн баягы инициативасы менен ушул токтомдун долбоору иштелип чыгып, ошо бүгүн эртең кабыл алынат деген ойдобуз. Мына ошол көзөмөлдөн кийин силердин азыркы эсептер боюнча бул базардагы көмүрдүн баалары эми ар кандай сортуна да, мисалы үчүн Сүлүктүү дейбизби, Кара Кече дейбизби, ошого баалар канча пайызга чейин түшүшү мүмкүн? Эгерде бүгүнкү күндө 11 миңден сатылып атса, биз ошону бир 8-8,5 түшүргөнгө аракет кылабыз. Бул Сүлүктүүнүн эң жогорку сапаттагы баасы. Ал эми ошо алайдагы көмүрдүн баасын где-то 5 миңден ашырбаганга аракет кылабыз. Кара Кечечи? Кара Кече ошо биздин эсептөөлөр боюнча 3,5, жогорку эң жогоркусу 4 миңден болушу. Чоң рахмат. Европарламент Орусияны SWIFT эл аралык төлөм системасынан өчүрүүгө Евросоюз өлкөлөрүнүн үндөөдө. SWIFT бул 215 өлкөнүн 10,5 миңден ашуун финансылык уюмдарынын башын кошкон кооперативдик коом. Эгер Орусия бул системадан өчүрүлө турган болсо, чет элдик валюталар менен банк аралык операцияларды жүргүзүүдө орус банктары бир топ кыйынчылыктарга дуушар болмокчу. Мындан тышкары, чет жактагы банктар көзөмөлдөн чыгып кетүү коркунучу дагы бар. Бирок SWIFT системасынын расмий сайтында Европарламенттин резолюциясында бул коомдун атын аталышы өз бизнесин жүргүзүү боюнча компаниянын фундаменталдык укугуна карама-каршы келери жана аброюна шек жаратары жазылган. Ошондой эле SWIFT финансылык индустрияда глобалдуу жана нейтралдуу кызмат көрсөтүү позициясынын жазбасын баса белгилейт.
Кандай болгон күндө да акыркы чечимди Бельгия бийликтери кабыл алмакчы. SWIFT системасынын штаб-квартирасы дал ушул өлкөдө жайгашкан. Ал ортодо рублдун куну кескин түшүүдө. Жалпысынан доллар бардык эле дүйнөлүк валюталарга каршы күчтөнүп жатат. Бирок рублдун арзандашына алды менен санкциялар таасир берүүдө. Санкциялардын саатынан орус рыногунда доллардын кескин тартыштыгы байкалып, орус бийлиги банктарга мамлекеттик колдоо көрсөтүү маселесин дагы чукул талкуулоодо. Ал турсун 2008 жылкы кризис маалында колдонулган чукул чаралар да каралып жатат. Мисалга, банктарга күрөөсүз кредит берүү шарттары жөнүндө. Ал эми орус финансылык рыногундагы кырдаалдын кыргыз банк системасына таасири кандай болушу мүмкүн? Орусиядагы финансылык кыйын кырдаалдын Кыргызстанга болгон алгачкы таасири катары рыноктогу доллардын тартыштыгын айтууга болот. Улуттук банк болсо муну бир жагынан мезгилдик көрүнүш деп жатат. Бирок ошол эле маалда орус рублинин сомго тийгизген кескин таасирин дагы четке какпайт. Здесь стоит отметить, что кыргызская финансовая система мало интегрирована в мировую финансовую систему. Кыргызстан дүйнөлүк финансы рыногуна өтө эле интеграция болгон эмес. Андыктан дүйнөлүк рыноктогу абал бизге Орусия аркылуу тиет. Мына азыр Орусиянын рыногунда доллардын тартыштыгы болуп, бул бизге дагы таасир этип сомдун куну түшүүдө. Бирок биздин резерв жетиштүү. Андыктан базарга долларды чачып болсо дагы абалды кармап кала алабыз. Ушул тапта Орусиянын Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк жана Внешэкономбанкы болуп, 5 банкка санкция киргизилген. Булардын ичинен бир гана ВТБ банктын Кыргызстандагы өкүлчүлүгү мындан 6 жыл мурун ачылган, бирок ал азыр иштебейт. Жалпысынан Кыргызстандагы банктардын 7 гана пайызы орусиялык капитал менен иштегендер. Деген менен Кыргызстандык банктардын дээрлик баардыгы эсептерди жүргүзүү үчүн финансылык билдирүүлөрдү алмашууда орусиялык банктардын корреспонденттик эсептерин колдонушат. Мындан улам Орусиянын SWIFT төлөм системасынан өчүрүлүшү кыргыз банктарына кескин таасир этиши мүмкүн дейт Банктар союзунун төрагасы Анвар Абдраев. Считанные единицы банков Кыргызстана, которые имеют прямые корсчета с зарубежными банками, то есть имеется в виду дальнего зарубежья, это европейские. Саналуу гана кыргыз банктарынын четелдик банктар менен түз корреспонденттик эсептери бар. Бул KCB, Optima, АКБ Кыргызстан, Демир жана ушул сыяктуу 5-6 гана ири банктар. Көпчүлүк масса болсо валюталык операцияларды орусиялык банктар аркылуу жүргүзөт. Запад в связи с небезызвестными событиями на Украине, ну и так далее. Это уже другая плоскость. Я думаю, что... Согласно требованиям нормативно-правовых актов Национального банка, все коммерческие банки 2014 жылдын май айында биз бардык банктарга кат жөнөткөнбүз. Анда эсептерди жүргүзүү үчүн финансылык билдирүүлөрдү алмашууда орусиялык банктардын корреспонденттик эсептеринен тышкары дагы альтернативдүү жолдорду колдонуу жөнүндө эскерткенбиз. Бирок европалык же башка чет элдик банктар менен түз корреспонденттик эсеп ачууга баардык эле банктардын чамасы келе бербейт. Себеби кыргызстандык банктардын рейтинги болбогондуктан чет элдик банктар алар менен валюталык операцияларды жүргүзүүдөн карманышат. Дагы бир жагдай, 2010 жылдын апрель окуяларына чейин кыргызстандык банктар чет элдик банктар менен финансылык билдирүүлөрдү алмашуу үчүн бири-биринин каналдарын колдоно алышчу. Бирок Азия Универсал банк, Манас банктын айланасындагы чуулгандуу окуяларга байланыштуу улуттук банк бул операцияларды чектеп койгон. Абдан кыйын алар менен счет ачуу, себебиден жана айтып кеткен себептер бар да, рейтингибиз жок. Банктар эмес, алгач мамлекетибиздин рейтинги жок. Эми Россиялык банк мен ойлойм бул жерге саясат деле карашат окшойт дейм, жана геополитика ошондой нерселер да бар. Аларды унутпашыбыз керек. Ошол себептен дагы алар биз менен оңой мындай карым-катнаштарга келишет. Келишимдер түзүү оңой болот алар менен Россиялык банктар. Албетте казак банктары менен дагы оңойрок. Буга чейин SWIFT системасынан Иран өчүрүлгөн эле. Иранга каршы мындай кескин санкция киргизилишине анын өзөктүк программасы себеп болгон. Ал ортодо Орусия өзүнүн улуттук эсеп системасын түзүү жөнүндө кеп козгоодо. Мындай мисалдар учурда Япония жана Кытайда бар. Ал ортодо парламент депутаттары саясий партиялардын банктардан кредит алуусуна мүмкүнчүлүк берүү жана аларды мамлекет тарабынан каржылоо маселесин талкуулап жатат. Чынында бул эми жаңычылдык деле эмес. Айрым өлкөлөрдө саясий партиялар мамлекет тарабынан каржыланып, ал турсун кээ бир өлкөлөрдө алар бизнести кыла алышат. Биз бүгүн ушул теманы Капитал студиясында талкуулоо үчүн Жогорку Кеңештин депутаты Улукбек Кочкоровду Капитал студиясына чакырганбыз. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Бир катар депутаттар менен катар сиз буга эң биринчилерден болуп каршы чыгып атасыз. Эми биринчиден баягы
ар ким өзүнүн акыбалына жараша иш кылыш керек да. Себеби тилекке каршы бүгүнкү биздин бюджет эгерде чыгаша жагынан 100 миллиард сомду түзө турган болсо, ошонун 60 гана пайызын биз өзүбүздүн баягы акчаны таап атабыз да. Шайлоо алдында бир топ өздөрүнүн партия лидерлери чөнтөгүнөн акчаларды коротуп, анан ошону калыбына келтирүү үчүн бир топ коррупциялык элементтерге жол берилип атканы да ушул деп. Эгер чыны менен эле партиялардын кандайдыр бир мамлекеттин колдоосу менен өнүгүүсүнө шарт түзүп бергенде, жанагы коррупциялык элементтер чыны менен эле жок болмок. Зарылчылыгы деле жок да. Себеби бүгүнкү күндө өзүңүздөр жакшы билесиздер, ушу саясий партиянын негизги немесине түзүп аткан, баягы списокто баягы алдыңкы немеде түзүп аткан адамдар ошол кепилдиктерин алып, ошо партия лидерлери өзү бир каражат жагынан кепилдигин алып, ар бир партия өзүнүн дараметине жараша иш-чараларды, мына агитация иш-чараларын жүргүзүп келе жатат. Кээде бирок дараметинен деле ашып кетип атпайбы? Мисалы үчүн ошол шайлоо алдындагы өнөктүктөгү жарышта бул ачык эле көрүнүп калып атпайбы? Кыргызстандын шартында бул эң кымбат шайлоо өнөктүктөр өтүп атат. Чын, мен сиз менен толук менен макулмун. Бүгүнкү күндө жок эле дегенде азыр бул эң аз санда отурган партия бир 10 миллион доллар акча короттуу болуш керек деген ойдомун. Шайлоо өнөктүгүнө гана. Шайлоодон өтүү максатында да. Бул өтө чоң сумма. Бирок ошол эле учурда мына азыр биздин демилгелчилер тарабынан кредит алып, ушу саясий иш-чараларга барууга, ошол эле шайлоолорго барууга деп маселени да көтөрүп атат да. Бул кредит алып, эгерде саясий партиялар бара турган болсо, мен ойлойм, мындай ушу бийликке келе турган партиялар алдын ала бирөөгө көз каранды болуп калат да. Бул тескеринче кимдир бирөөнүн чөнтөгүн карап, тизмесине бай адамдарды киргизгенге караганда, бул цивилизациялык жол менен бар эле кредит алып өнүккөн туурадыр. Керек болсо кээ бир өлкөлөрдө, ошол эле өнүккөн өлкөлөрдө деле саясий партиялар бизнес, ишмердүүлүк кыла алышат да. Ошого да уруксат берилген да. Бийликти колго алууга мындай далалактаткан күчтөр жок эмес. Бул сыртта дагы, ичибизде дагы, бирок ушул күчтөр мындай орусча айтканда здоровый күчтөр эмес да. Ошол эле маселен Кыргызстанда наркобизнес маселеси дагы өтө мындай олуттуу маселе болуп эсептелет. Бүгүнкү күндө ошо наркобарондор деле ушул бир жолдорун таап, ушу кредит берүү аркылуу өздөрүнүн бир адамдарын алып келип, эртеңки күндө өзүгө ыңгайлуу шарттарды түзүп алуу коркунучтары бар. Бирок кечиресиз, ошол эле учурда мисалы үчүн керек болсо ошол сиз айтып аткан эле кара дүйнө дейбизби же башкасы дейбизби, ошол кызыктар күчтөр азыр керек болсо көмүскөсүнөн каржылап коюу мүмкүнчүлүгү бар да. Бул жөнүндө көп эле сөздөр айтылып атпайбы? Алар кредит берип, аны бир мыйзамдаштырууга болбой эле. Тескеринче балким бул банктардан кредит алса, бул бир топ ачыктык болор. Мен айтат элем, эгерде ушу кредиттерди бергенге мүмкүнчүлүк бере турган болсо, кайсы бир ушу финансылык каржы уюмдар аркылуу кредиттерди бергенге толук мүмкүнчүлүктөр бар. Бүгүнкү күндө мамлекеттер ошону каражаттарды берип, эртеңки күндө ошол мамлекеттин же ошол сыртта жүргөн сырткы бир күчтөрдүн, саясий күчтөрдүн толугу менен заказын аткарганга шарттар түзүлүшү мүмкүн. Чын айтсам, мен болбой эле сиздин аргументиңизге көп ынанган жокмун. Эми мисалы бизнести деле алып көрөлү да. Бизнесте деле жанагынтип ар кайсы жерден взнос чогултуп антип бүтмөйлө жакшынакай эле кредиттерди алып, анан ошону менен ишин баштап кетип атышпайбы? Партиялар эмне үчүн анте албайт? Эмне үчүн партиялык системанын өнүгүшүнө бул нерсе карама каршы келиши мүмкүн? Эми биз саясат менен бизнести бөлүп карашыбыз керек да. Кыргызстандын шартында бирок кыйын го дейм, саясат менен бизнести бөлүп кароо. Өзү негизи биздин мынабы бүгүнкү күндө ит минген акыбалыбыз ушу саясат менен бизнестин бир болуп келе жатканы да. Экөө айкалышып, экөө ушунта чырмалышып калганынан ушул акыбалды көрүп атабыз да. Себеби бизнесмендер бүгүнкү күндө ошо бийликке келип туруп, мамлекеттин мүмкүнчүлүктөрүн өзүнүн жеке баюуна, жеке кызыкчылыгыны. Бул кечиресиз, бул маселенин бир жагы. Ошол маселе дагы ошондо болуп атпайбы? Жалаң тизмеге ошол партия, сиз айтып атасыз, мына 10 миллион доллар каражат баягы ар кандай эсептер боюнча орточо коротушат экен деп. Бул каражат каяктан келип атат, кантип түзүлүп атат, кайсыл байдын чөнтөгүнөн алынып салынып атат дегендей. Ошого караганда балким жанагындай кредиттер болсо, бул ачык айкындуулук болмок да бир канча ирет. Эми бирөөнүн чөнтөгүнөн алганга караганда банктан барып кредит алып ошонун эсебинен өнүксө, анын эмеси жаман? Жок, мына мен ойлойт элем, негизи ошо саясий партиянын, ошо саясий партия аркылуу ошо мамлекеттик башкарууга келем деген адамдар
ошол өзүнүн взносун кылып баруу бул туура эле болот. Бирок ошол эле учурда биз баягы ушул адамдар ошол партиянын тизмегиндеги биринчи бештикти, биринчи ондукту же 20-лыкты сатып алуу менен гарантия түрүндө келе турган бир шарттарды жок кылуубуз керек да. Себеби мына бүгүнкү күндө мына азыркы система боюнча партиянын лидерине акчаны берип, биринчи бештиккеби, биринчи ондуккабы же биринчи 20-лыккабы турасыз, ар бир местанын өзүнүн баасы бар. Акчаны бергенден кийин сиз турасыз дагы гарантия түрүндө сиз эгерде ошол партиянын элдин арасында кичине бир мындай авторитети боло турган болсо келе турган мүмкүнчүлүктөр бар. А биз эмне кылышыбыз керек? Ушундай адамдарды ата журт канчанчы орунга чейин ушундай деп сатты эле? Бизде ата журтта система башкачараак болгон. Себеби ата журтта 120 турган ар бир талапкер өзүнүн региону болгон да. Регионго конкреттүү түрдө участоктарды, конкреттүү түрдө айыл өкмөттөрдү ар бирине байлап беришкен. Ким ошол өзүнүн участоктарында тиешелүү добушту алып келсе, ошолор парламентке кирүүгө мүмкүнчүлүгү болот деп биз башынан сүйлөшкөнбүз. Эми албетте кийинчерээк бул сүйлөшүүлөр баягы бузулуп кетти дагы. Тилекке каршы биз ошол чыныгы добуш алган балдарды баардыгын камсыз кыла албай калдык парламенттик мандат менен. Шайлоо компаниясында чачылган акчаны кантип чогулттуңар? Ата журт каяктан алды ал акчаны? Эми мен айтып атпаймынбы, азыр ар бир талапкерге биз региондорду бөлүп бергенбиз. Районбу же айыл өкмөттөрдү бөлүп бергенден кийин биз мындай сүйлөшкөнбүз. Барасың, ошол өзүңө бөлүнгөн аймакта иштейсиң, кааласаң авторитетиңди сал, кааласаң акчаңды сал, кааласаң тууган уругуңду сал деген принцип менен кеткенбиз. Мен муну ачык эле айтып коюшум керек. Эми дээрлик сатылган экен да. Акчаңды сал дегенден кийин сатылат деген эле сөз. Жок, акча сал дегенде бул жерде партияга эч кимге акча бербейт. Баргындагы ошо региондо кантип иштесең, канчалык баягы агитацияңды катуу жүргүзөсүң, канчалык баягы талапкерлериңе мындай шарттарды түзүп, же болбосо ошо бир иштерини бүтүрөсүңбү, кандай кыласың? Айтор баягы партияга взносу жок болгон да бизде. Кыргызстандагы жумушсуздардын саны 58 миңден ашат. Бул албетте расмий сан. Ал эми Эмгек министрлигинин маалыматы боюнча жалпы кыргызстандыктардын 8,5% жумушсуз деп айтылат. Булардын ичинен жарымынан көбү билимдүүлөр болсо, анын ичинен дагы 12% жогорку билимдүүлөр. Бирок ошол эле маалда жогорку билимдүү адистердин жетишсиздиги дагы чоң маселе. Руслан Акимканов жаш адистердин иш издөө тажрыйбасы жөнүндө айтып берет. Жогорку окуу жайда соңку курста окуп жаткан Айнура окуусун бүткүчө иш таап алайын деп далайдан бери иш издеп жүрөт. Бирок кайда барбасын иш берүүчүлөрдүн баары тажрыйбалуу адистерди гана карашат. Азыркы учурда иш дагы деле издеп аткан учурум. Бирок дагы деле таба элекмин. Кыйынчылыктар болуп атат. Болгон жерден иш карап атам. Бирок чыкпай атат. Чыккан жерден дагы баарын сурап келатып, тажрыйбаң барбы дешет. Бирок жок дегенимде болду, ишке алынбай калам да. Ошондон иш табуу аябай кыйын болуп атат. Айнура өңдүү тажрыйбанын жоктугунан иш таппай жүргөн студенттер, жаш адистер көп. Алардын дагы бири богачы да жумушка орношкончо бир топ эшикти каккалаган. Анын Кыргызстандагы ири банктардын бири тажрыйбасы адистерди алып, өздөрү таптабалары жөнүндө кабар угуп, резюмесин таштайт. Сынактан ийгиликтүү өтүп, азыр банк адиси катары сындан өтүүдө. Бир жуманын ичинде эле жооп күттүм, абдан сүйүнүп калдым. Чакырышты, негизи сүйлөштүк. Айттым, ушундай жаңы эле бүттү элем, жумуш издеп жүрөм деди. Мындай сүйлөштүк, анан негизи көп чечкен нерсе бул адамдын өзүнөн экен да. Мындай ушу собеседованияны жакшы өтүп, ийгиликтүү өтсөң эле, ошонун негизинде абдан чоң ролду ойнойт экен да. Алар эгерде сен тажрыйбаң жок болсо деле, бирок собеседованияны эң жогорку деңгээлде өтсөң, анда сөзсүз түрдө ошо иш берүүчүнүн сага болгон бир көңүлү артып, сени ишке алуу бир кызыгуу пайда болот экен да. Богачы чоң ийгиликти багынтуу үчүн кичинеден иш баштап, кадамга кадам таштоо керек дейт. Эми айткан нерсе, ар бир чоң нерсе бир кичинекей нерседен башталганда, студент билен бүтөт, анан могу крутой жерде иштесем деп ойлойт да. Бирок ал жерге иштеш үчүн сөзсүз түрдө кичинекей нерседен башташ керек да. Мисалы үчүн эч ким эле барып эле ошол эле жогорку кеңешке отуруп калбайт. Эч ким эле барып эле ири компания, Coca-Cola сыяктуу компанияларга же болбосо чоң ири банктарга отуруп калбайт да. Баарынан сурап келсең, баардыгы бир кичинекей нерседен башталганда, стажердон, практиканттан баштап, анан ушул азыркы деңгээлге чейин жетишкен. Айнура деле алдыга койгон чоң пландарын ишке ашырууну кичинеден баштоодон баш тартпайт. Болгону катардагы адистин кызматына дагы чоң тажрыйба талап кылынганы Айнура үчүн түшүнүксүз.
эч ким ишке албаса кайдан тажрыйбалык топтойбуз. Андыктан эң негизгиси мүмкүнчүлүк берүү керек дейт. Тажрыйбасы жок адамдарга кайсы бир ишке барганда өзүнө тажрыйба топтой алат. Ошондуктан мүмкүнчүлүк гана бериш керек, шанс бериш керек. Ошондо адам өнүгөт. Анан өзүнө тажрыйба топтойт да. Ошону кичине өзгөртүп, өздөрүнө тажрыйбасы жок адамда дагы бир нерсе болушу мүмкүн да, бир талант болушу мүмкүн. Кийин аны жумушка алганда өзү эле тажрыйбасы өнүгүп кетет деп ойлойм. Дагы бир компания Айнурга жок деген жообун айтты. Бирок бул капаланууга себеп эмес. Айнура өз максатына жетерине ишенип жана оптимисттик ойлор менен иш издөөнү улантууда. Деген менен тажрыйбалуу адистерге караганда жаңыдан гана эмгек жолун баштап жаткан жаш адистер менен иштешүүгө көбүрөөк басым жасагандагы компаниялар жок эмес. Адатта дасыккан адистер баарын билемдикке салып, көп жаңы нерселерди үйрөнүүгө кызыгышпайт дешет. Дал ушул тажрыйбасыз адистер менен иштешүүгө артыкчылык берген жетекчилер. Иш берүүчүлөр персоналды тандоодо кандай принциптерге таянышат жана команда кантип түзүлөт? Саламатсызбы? Мага бир капучино. Орточо. Эртең менен уйкуну кандырып, күндү ийгиликтүү баштоо үчүн адатта мен бул жерге кирип бир чашка кофе чыга алам. Чынын айтсам, жакшы да билбейм, бул жердин эмнеси көбүрөөк тартат, даамдуу кофеби же жагымдуу атмосферабы. Айрыкча тейлөөчү персонал жылмаюу менен тосуп алып, ал акыбалыңдан бери сураганда өзүңдү кардар эмес конок сезип кетесиң. Ал тургай досуңдун үйүнө келгендей эле болосуң. Мындай команданы түзүүнүн сыры жөнүндө биз бүгүн кофейнялар тармагынын ээси Брэдман менен сүйлөшмөкчүбүз. Анын сырын сурап көрөлүк. Саламатсызбы, Брэд? Мына ушундай команда түзүүнүн сыры жөнүндө сизден сурайлык дедик да. Негизи сиз персоналды тандоодо кандай принциптерге таянып иш алып барасыз? У нас есть принципы? Шучу. Нет, у нас есть. Мы уже снимаем? Да, хорошо. Эң негизгиси бизге тың кишилер керек. Себеби кофейня бизнеси ылдамдыкты талап кылат. Бир жолу ишке орношкону бирөө келиптир. Сүйлөп бүткөндөн кийин мен кайда олтурам дейт. Сен олтурбайсың, иштейсиң дедим. Спасибо большое. Вот это flat white, чуть-чуть больше, чем капучино. Какие еще у нас? Да. Еще это очень важно. Мы не ищем готовые сотрудники. Дагы бир маанилүү нерсе, биз тажрыйбасыз эле кишилерди алып үйрөтө алабыз. Эң негизгиси адам шыктуу жана үйрөнүүгө кызыкчылыгы болушу керек. Анын үстүнө тигил же бул жерде иштеп, адаттарды калыптанып калган кызматкерди өзүнө ылайыктап тарбиялагандан көрө нөлдөн баштап үйрөтүп алган оң. Анын үстүнө тажрыйбалуулар мен баарын билем деп өзүн кыйын сезет. Бул өтө жаман сапат. Албетте баар эмес, бирок мындайлар бар. 19 жаштагы кыз алгач кассир болуп келген. Азыр могул жерди толугу менен тейлейт. 2,5 жылда баарын үйрөнүп, Кыргызстандагы администраторлор арасындагы сынакта биринчиликти алды. Работать с нами и как мы работаем или нет. Кофейный бизнес, кофе это почти как художественный такой бизнес. Мы хотим, чтобы личность человека, чтобы они были интересны. Кофейня бизнеси бул чыгармачылык. Андыктан мындай иштеген адамдар дагы кызыктуу, чыгармачыл болушу керек. Алар өздөрү жаңы суусундук түрлөрүн ойлоп табышат. Чыгармачыл болгону абдан кызыктуу, маанилүү. Мындай ыкма Кыргызстандын шартында жаңыча көрүнүшү мүмкүн. Ачынында бул мен ойлоп тапкан нерседен эмес. Кофейня бизнесиндеги кишилер чыгармачыл болушу керектигин мен Сиэтлдагы семинарда уккам. Ошондо айтышты, кофейнядагы эң мыкты кызматкерлер бул чыгармачыл адамдар деп. Себеби музыканттар айланасындагы баардык добуштарды угуп, кабыл алуусу, көңүл коюусу мыкты болот. Мен дагы азыр сиз менен сүйлөшүп жатам, бирок тегеректеги баардык үндөрдү угуп жатам. Я обращаю внимание, когда мы разговариваем, и я хочу тоже такие же. Вы музыкант? Да, играю на гитаре и пою. Но сейчас не буду. У нас почти все, но почти все, они очень молодые. Бизде баардык эле жаштар. Мен баарын айтам. Бул жерде карьералык өсүш жасабайсыңар. Бирок бул жерден көп нерсени үйрөнсөңөр болот деп. Юридикалык маселелер, командада иштөө, бизнести жүргүзүү принциби жана башка. Кээ бир кызматкерлерибиз өз ишин баштап кетишти. Мен ага сүйүнөм. Финансылык жактан болбосо дагы моралдык жактан такай колдойм. Очень довольны сотрудники. Вы как клиент, вы это чувствуете, что они довольны, вы довольны. Это хорошо для бизнеса и хорошо для человека.
Бул аптанын экономикалык обзору болду. Эртең ушул эле маалда капиталдын орусча чыгарылышын Айсулу Текинбаева менен бирге көрүңүз. Ишиңизге ийгилик.